Саламатсыздарбы жолдоштор? Саламат болуңуз. Башкы прокуратуранын академиясынын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Кыргыз прокуратурасынын тарыхында алгачкы жолу Баш прокуратуранын укук академиясы түзүлдү. Бүгүн ал салтанаттуу ачылып, аземге өлкө башчы Садыр Жапаров дагы катышты. Академия көзүндө иштей баштаган жана учурда анда 250 студент билим алууда. Окуу жайдын имараты замандын талабына ылайык салынып, студенттер үчүн бардык шарттар каралган. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын юридикалык академиясынын расмий ачылышы мамлекетибиздин билим берүү жаатындагы маанилүү тарыхый иш-чаралардын бири десек болот. Мындан улам мен жалпы мекендештеримди билим берүү, укук таануу коомчулугун юридикалык академиясынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Өзүңүздөр билип туюп тургандай, бүгүнкү замандын шартында прокуратура, юстиция, укук коргоо жана сот органдарынын кызматкерлеринин кесиптик билимине жана компетенциясына карата талаптардын күчөгөндүгүнө байланыштуу аталган органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу эң маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Мында кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү маселеси өзгөчө актуалдуу болуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Юридикалык академиянын ачылышы бул прокуратура системасында сапаттуу кадрларды даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу жаатында эң маанилүү кадам болуп эсептелинет. Бул академияда студенттерге биз заманбап билим берүүгө милдеттенебиз жана биздин талабыбызды студенттер аткарууга милдеттүү жана билим алууга акылуу. Академиянын студенттери теориялык гана билим алуу менен чектелбестен практикадан өтүү үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Алсак соттук экспертиза жүргүзүү жана криминалистика боюнча окуу бөлмөлөрү бар. Керектүү жабдыктар студенттерге тажрыйба алуу үчүн жакшы шарт түзөт. Чын айта турган болсок абдан чоң окуя, чоң салтанат, себеби дегенде академия болгон жараша ошого жараша имараттуу болуш керек. Мына өзүңөр көрүп тургандай мына имарат абдан бакубат салыныптыр, абдан кооз жана бардык шарттары бар экен. Мында биздин иштеп аткан жаңы баштаган жолчу өзүнүн кызматтык тажрыйбасын жогорулатабыз деген биздин кызматкерлер абдан жакшы шартта окуп өзүнүн билимин жана тажрыйбасын өркүндөтөт жана алга жылат деп ойлойбуз. Окуу жайынын өзгөчөлүгү, мына өзүңүздөр президенттин сөзүнөн уксаңыздар керек. 2024-жылы жаңы ачылды. 1-сентябрдан баштап студенттерди кабыл алдык. Бүгүнкү күндө 2 факультет бар. Юридикалык факультет, анан прокуратура факультет. Прокуратура факультетине 100 бала кабыл алынды, юридикалык факультетке 150 бала кабыл алынды. Өзгөчөлүгү эмне? Эми факультет прокуратуры 5 жылдык, азыркы күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, окуу процессинде 4 жыл бакалавр, магистратура деп бөлүнгөн. Ал эми прокуратура факультетинде эксперименталдык түрдө 5 жылдын ичинде прокурордук көзөмөлгө байланыштуу болгон адистерди даярдап чыгарабыз да. Анан окуу процессинде өзгөчөлүгү дагы практик юристтер и ошол прокуратура системасында иштеген агайлар келип, профессордук окутуучулар жамаатында алар да сабак беришет. Академияда укук тармагында тажрыйбасы мол окутуучулар иштейт. Алардын берген билим берүүсүнө студенттер ыраазы. Ошондой эле студенттердин айтымында ар бир окуу бөлмөдө LED экрандар орнотулган. Мындай шарттар өлкөдөгү бардык эле окуу жайда боло бербейт. Бүгүнкү күнү ушундай расмий ачылыш болуп жатат, бирок биз окуубузду 1-сентябрдан баштап биздин академиянын жетекчилиги жана ошондой эле башкы прокуратуранын жетекчилигине терең ыраазычылык, анткени биз окуу жайды 1-сентябрдан баштап ушундай заманбап шарттарды түзүп беришкенине дагы чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Менин оюмча Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын эң заманбаптарынын бири деп саналып кетет го дейм, менин оюмча. Мен жаштаймын, прокурордук профессияга кызыкчу жана өзүмдүн тандоо менен бул жакка тапшыргам. Кесибимдин өзгөчөлүгү бул
мыйзамдын так аткарышына көзөмөл кылуу. Биздин академияда азыркы учурда Кыргызстан боюнча эң заманбап деп айта алам. Эмне дегенде ар бир аудиторияда бизде экрандар $3000 алынган. Жана сыртынан караганда дагы академиянын түзүлүшү өтө жаңы, ремонт жаңы деп айта алам. Баш прокуратурага караштуу укук академиясына тапшыруу үчүн жалпы республикалык тесттен 110 баллдан жогору баа алыш керек. Студенттер контракттык негизде окуйт, бюджеттик орундар жок. 1 жылдык окуу акысы тапшырган бөлүмүнө жараша 45 000 сомдон 110 000 сомго чейин. Чолпон Мукашева, Жумабек Ногоев, 7 канал.